20 жаз. Сурай беришет, бул 20 жашты сагынгандан чыкканбы же кандай болгон деп. Бул жөнөкөй эле. Мен Каракол шаарында ал кезде Пржевальский деп аталчу эле. Иштеп жүргөндө студенттердин жатаканасында жашачумун, жалгыз. Анан мен бөлмөмө бир жаш мугалимди алып келишти. Курманбек Абакиров деген азыр эми адагы бир топ жашка барып калды. Ал адабиятты, поэзияны көп окуган жигит экен. Бир күнү мага бир жаш акындардын альманахын көтөрүп келиптир да. Анан айтат, могуну карап көрбөйсүзбү, ичинде мүмкүн обонго ылайыктуу бир тексттер бардыр деп. Анан ачып окуп атсам эле төгүлөт жамгыр деген сапты көрдүм. Мен жамгыр деген сөз уксам эле жармашып калчумун да, ырлардан. Анан карасам, жакшы текст экен, Калчоро Көкүлөвдүк экен. Бул обон менин эрежемен тыш тез эле чыкты да, эмнегедир. Мурдатан бышып жүргөн обондой болуп чыгып кетти. Өзүм да таң калып калдым. Муну аспап кармабай эле, эчтеке кылбай эле, жөн эле нота барагын калем менен кармап отуруп эле жазып алдым эле. Кийин ырдалып кетти. Бул ырды көбүнчө эркек балдар ырдап жүрчү, жигиттер. Анан бул жолу кыздар ырдап көрсө кандай болот деп, Канымжан Жаманбаева менен Адина Исаеванын аткаруусунда көрөлү деп тартканбыз. Азыр ошону сунуш кылабыз. Bu